Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, динде туруктуу болгула, бекем болгула. Бүгүн баштап, кайра таштап, алхамдулилlah, Кур'ан окуп баштадыңызбы, постоянно окуңуз. Аз болсо да постоянно. Зикирди баштадыңызбы, аз болсо да постоянно. Пайгамбар айткан. Эң жакшы амал бул кандай десе, адвамуха ва ин қалла. Ошо амалдын дайым болуп турганы аз болсо дагы деген да. Аз эле дуа кыласыз, бирок постоянно дуа кылып жүрөсүз да. Машаалла. Аз эле Кур'ан окуйсуз күн сайын, бирок постоянно. Садака бересиз постоянно. Бүгүн 1000 сом берип коюп, ошо эртеге эчтеке жок. Жок, күн сайын 100 сом. Постоянно бирок берип турат. Үзгүлтүксүз. Алланын алдында истикамат деп туруктуулук, бекемдүүлүк өтө маанилүү. Ошон үчүн иншалла амалдарыбызды, жакшы иштерибизди таштабайлы. Алла сизге кайсы жакшы иштин эшигин ачса, ошо жабылганга чейин бекем кармап жүрүңүз. Кош көңүл болсоңуз, жабылып калса кийин ачыш кыйын. Ошо тоофик дейт ошону. Алла Таалам ар кимге ар кандай жакшы иштерди ачат. Ошо ачылган ишти бекем ганимет билип, ошол жакта машаалла болду. Кээ бирлер көп адам намаз окуйт, кээ бирлер көп кайрымдуулук кылат, көп ыйлайт, көп машаалла көп дават кылат, көп илим окуйт, көп Кур'ан окуйт, ар кандай. Алла Таалам жакшылыктарды эшиктерди толтура, ар кимге ар жагын ачат. Мына пайгамбарыбыз мына жердеги айтып атканы туугандар. Ванан тухсу дегени Алланын алдындагы соопторду силер эч качан эсептеп бүтпөйсүңөр. Эсептей албайсыңар. Эгерде силер туруктуу боло турган болсоңор, динге бекем боло турган болсоңор, силерге бериле турган соопту эсептеп бүтө албайсыңар эч качан. Валан тухсу. Бул биринчи мааниси. Экинчи мааниси лан тухсу деген жамия амала, бир жакшылыктын баардык амалдарын өзүңө камтып ала албайсың. Кыйын да ал. Кээ биринен машаалла алдыга жылып кетесиң, кээ бирлери кичине калып кетет. Түшүндүңбү? Кээ бирлер машаалла көп орозо кармашат, кээ бирлер көп даватка чыгат, кээ бирлер көп илим окуйт, кээ бирлер көп ибадат кылат. Ар кандай да. Ошон үчүн иншалла мына жакта баардык жакшылыктардын баарын өзүңө неме кыла албайсың деген мааниде. Андан кийин ва аламу билип койгула, амалыңардын эң мыктысы намаз дейт. Жана дааратка момун адам гана бекем боло алат дейт. Мунафык адам дайыма бекем боло албайт. Же башка адам. Мына жерде бизге айтып атканы вала юхафид алал вуду илля муъмин. Момун адам машаалла дааратка бекем боло алат. Дааратка бекем дегени ажыткан таптакыр барбай кой деген мааниде эмес. Качанда дааратсына турган болсо, сразу даарат алып коет да. Аркасынан эле даарат алып коет. 1 минута кетет, 2 минута кетсин. Зерикпей алып коюш керек сразу. Эми бир канап кетти, же желчип кетти, же кандай болду, сразу даарат ал. Ажаткана бар, сразу даарат ал.